Кубаныч Жусупбеков 1 жылдан бери кара малдын жаңы түрүн карап, багып келүүдө. Фермердин айтымында бүгүнкү күндүн талабы бул сан эмес, сапат. Азыркы учурда өз эмгегинин үзүрүн көрүп, башка дагы фермерлерге кара малды көбөйтүүнүн жаңы жолдорун сунуштап келет. Аңгус, буну өзүм асмаса кылдыргам да, былтыр августта. Ошол мына 8 айлык торпок эми. Ушуну мен ушуну асмасанага кызыкканым себеби балдар ушунун эме сан эмес сапатына карап, ушудан урук алып, эркек болсо ушуну көбөйтүп өзүм ушуга кызыгам да. Анан эми сүт багытына эмес, мага ушу эт багытына болсо деле майыл эле балдар. Эми ушул азыр мындан дагы да көбөйтүп өзүнчө чарбаны уюштуруп ушундай неметкенге мен ушу постоянно кызыгам ушуга. Ангус породасы өзүнүн салмагы менен башка кара малдардан айырмаланып турат. 9 айда эле орто эсепте 200 килограммга чейин салмагы жетет. Азыркы учурда бул породанын саны 600гө жетти. Биз алып келген уруктар Алай Чоң Алай районуна ыңгайланышкан. Ошо Сименттан, Шибис, Аберин Ангус ушундай породаларды алып келип атабыз. Бүгүнкү күндө жыйынтыктар жакшы. Былтыркы жылы алынган музоолор, мына уруктандырган музоолор быйылкы жылы ушул көрсөтмөгө алып келдик. Теорияда көп нерселер айтылып кетти, жасалма уруктандыруу боюнча. Бул чогулуштун максаты тоолуу аймактардагы фермерлерге кара малдын жаңы породалары жөнүндө кенен маалымат берип, азыркы учурдагы жаңы ыкмалар менен тааныштыруу жана эң негизгиси сандан сапатка өтүүнүн оң жактарын түшүндүрүү. Бүгүнкү негизги иш-чаранын максаты ошол элге, фермерлерге малдын мындай санына көп көңүл бурбастан сапатына көңүл буруу жана жаңы породаларды өстүрүү, аларды алып келүү, ошолор жөнүндө маалымат жеткирүү болуп атат да. Анан иш-чаранын 2 бөлүктөн турат. Азыр бүгүнкү теориялык бөлүгү, анан практикалык бөлүгү. Теориялык бөлүгүндө ошол 20 мүйүздүү мал чарба тармагында негизи породаны кандай өнүктүрөт, кандай породалар алайга ыңгайлуу, ошолор боюнча сөздөр болуп атат. Анын үчүн атайын ошол мал чарбанын порода тармагындагы багындай профессорлор, министрликтен өкүлдөр келип фермерлер менен пикир алышып отурат. Чогулушта көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бири чет жактан келген уруктун текшерилбегенинин кесепетинен малдар арасында ар кандай оорулар пайда болуп, фермерлерге зыян келтирүүдө. Бир себеби бар, жасалма уруктандыруу жасап эметиш керек, муну изилдеш керек. Чет жактан бир топ эле породаларды алып кирип атат. Эми частниктер да, менчиктер. Алар алып кирет, алар көзөмөлсүз. Алар кандай порода алып келип атат? Бизге көнөбү көнбөбү? Алар алып келген породадан оорулар кошо келип калат. Кошо келип калса, мына лейкоз оорусун биз жогото албай жүрөбүз канча жылдан бери. Чет жактан алып келген букалардын ошондой лейкоз оорусу кошо келип, азыр Кыргызстанда лейкоз оорусу бар. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата ар бир аймактардын өзгөчөлүктөрүн эске алып, жерлерде ушундай иш-чаралар өтүүдө. Алай тоолуу район болгондуктан мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө ыңгайлашкан. Себеп дегенде акыркы жылдары билесиздер, бизде малдын баягы азыктуулук сапаты өтө төмөндөп кетти да. Бул эмне себептен? Бул деген ошо бизде жанагы порода менен иштебегендик да. Тукум менен, бул илимде айтат, тукум менен жумуш жүргүзүү керек. Тукумду жаңылантып, кан куюп, канын жаңыртып, ошо башка чет өлкөлөрдөн алып келип уруктарды жаңыртып турбаса, ал чыгарылган порода бара-бара бир нече жылдан кийин ал түпкү тегине кетет да, жоголуп баштайт да, жоголуп кетет. Жергиликтүү бийлик менен кошо Агахан фондунун Бай Алай программасынын алкагында теориялык жана практикалык иштер жыл аягына чейин аткарылып, жергиликтүү фермерлердин тажрыйбасын өлкөбүздүн түштүк облустарына жайылтуу өз жыйынтыктарын берүүдө. Даяна Данияр кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.